Салам достор. Будан bir ay мурун ушул Бишкек шаарында гемодиализге муктаж болгон токтогулдар менен жолукканын Facebook баракчадан көрсөттүк элек. Токтогулду көргүбүз келет. Токтогулга бара албайбыз. 3 жылдан бери ыйлап сыктап жүрөм ушул жактамын. Токтогул центринде бир гемодиализ ачып берип коюңуздар суранабыз. Мына мен 8 жылдан бери ушакта темселеп жүрөм, квартиралап. Токтогулду сагындык, өзүбүздүн жерибизден алгандай болбойт экен. Ыйлап сыктап жүргөн мына биздин энелерибиз, аталарыбыз, балдар, кыздар кыйналып жүрүшөт да. Мына ошол бүгүн ошол иш-чаранын алкагында биз өзүбүздүн сөзүбүзгө туруп, ушу мамлекет анча-мынча жылдыра албаган иштерди жылдыруу максатында жеке ишкер ушу Айдар байкеге келип отурабыз. Kişinin alışveriş dedi otası. Bizde Toktogul'un özünde ise 44-50 kişi oldu. Ama sizde şunda da çok şunda da çok bir şey yok. Yok. Bu standart memleket Minzdraf Müstaqil bir yemeğe aparattan 10 kvadrat gerekti. Bir aparat. Hazır просто gösterdim da. Bu желтый доход, в основном гепатит, сепатит болгондорду. Алар отдельно турат. Ограничен. Светтер күйөө я? Светтер. На, жаңы аппараттар, да, вот. Бұл, соответственно, бұл аппарат өзі давленияны қарап тұрады. Манжа кигізіледі, больной әрбіріне. Давленияны қарап тұрады. И сразу ошибканы береді. Тревога береді. Давлениясы түсіп кетсе, көтеріліп кетсе. И ошоға жараша физрастворларды уже медсестралар чурап келіп төмен қылышады. Абортудан не қайсы? Бұл Днепр, Германияда. Двойная очистка. О, двойная очистка есть. Ошоға екі бөлінеді. Двойная очистка тоже тяжелый емес, наоборот. Потому что двойная очистка қанды бір алып тұр, екі жол тазалап тұрған кіргізеді. Аны, во-первых, жүрегі чыдаш керек, екіншіден по анализам. Жатқанға жатат да. Потому что бұл деген өзі жүректің немесінің орнына да қанды алады, тазалап тұр қайра эмалар. Қанда чыдағандар, двойная очисткадан. А в основном бір очистка. Кызылдан чыгат, көкмөнөн кирет да. Ошондой эки эменен полностью ушундай аппараттар бара турган болуп атат. Токтогул ушундай аппараттар, Ооба. Точно ушундай, бул 2020-жылдык жаңы Днепр Сергей Викстер. Получается, сиздер ушу никтен 44 кишини алышып кетип атсаңыз, ушул эле масштабта Токтогул бар экен, значит. Ооба. Ушундай. Ооба. Ата деле анткени 52 киши деп аткандан ата 40 киши болса, ушул эле жумушчулар, ушу кызматтагы иштеген адамдар бар, жумушчулар, врачтар. Ооба. 2 врач и 4 медсестра. Одан тышкары административный и азыр жаңы эме болгон үчүн столовый, раздевалка, сөзсүз эме ванна, туалет дегендей. Биз Ассаламу алейкум, Айдар байке. Менин атым Болотбек, мен Токтогул районунун жарандык активист болом. Буга чейин биздин Facebook баракчаларга чындыгында ушу гемодиализге муктаж 15-20дай биздин Токтогул жарандары кайрылган, главврачка чейин барып мен кызыгып ушул гемодиализ куруу боюнча демилгелер көтөргөм. Бүгүн мына Бишкектен сиз менен интернет барактарында таанышып калдым. Сиз бардыгын кененирээк түшүндүрүп берип атасыз, эми элдерге дагы биздин ушу гемодиализ менен муктаж болгон инсандарыбыз азыр мамлекетибиздин ушу Таласта, Көлдө, Бишкекте ушу муктаждыктар алып жүрөт да. Анан биз ушу Токтогулга гемодиализ центр ачуу боюнча азыр ушу борборлор, жанандык активисттер бардыгыбыз иш аракет кылып атабыз. Сизге дагы жолугуп калганыңыз бул Алланын буйругу. Кудай буйруса Токтогул ачылып калат деген ишеничтемин. Эми жарандык активисттерге гемодиализ центр ачуу үчүн гемодиализ центринин специалисти өздөштүргөн специалистлерге сиз айтып берсеңиз, бизге бүгүнкү күндө
ошол ачуу үчүн эмнелер керек, биз жарандык активист кайсы жагынан жардам берсек болот ошол. Эгер ушул оору менен күрөшүүдө кандай бир жолдор менен алып барыш керек? Азыр ошол эң основной ал эме адамдын канча адам ала турган. Потому что ошого жараша биз айтып кеткен водоподготовкага заказ бериш керекпиз и аппарат. Потому что биз көрсөткөндөй ал водоподготовка 25-30 аппарат. Адам кичирээк алсак болот, ошол токтоого жеткирген. Негизи 40-50 адам эмес. Андан тышкары помещение. Ошол помещенияны айда барып көрүп мен бир помещение жактырдым, ошол помещение. И эң эмеси ал суу менен канализация. Потому что бир аппарат эле күнүнө 200-250 литрдей суу өзүнө алат дагы ошончо сууну төгөт. Ошол именно канализация суу жакшы жер. И ошол жерде уже калган эмелер деле керек жок уже жага. Мен главный ошо помещение менен и больной. Алар билип, ооба биз келебиз деп эме кылса, биз ошого жараша элден не только диализный эме диализдерди аппараттарды водоподготовка. Андан тышкары өзүбүздүн УЗИ болуш керек, ЭКГ деген жүрөк текшерип турган көп дополнительный нерселер алынат. Ошого жараша биз дагы адамдын эмеси санына карап биз да алыш керекпиз. Азыр ошондой жардам бизге болот. Айдар беке, мында кийинки суроом ушул гемодиализге муктаж адамдар быйыл кышка калбай токтогулдун өзүнө барып калса, анткени мамлекет ошол гемодиализге төлөп бергени менен жашоо шартына, андан башка бала чакаларын багууда биздин жарандар токтогулдун тургундары кыйналып атат да. Канчалык убакытта эрте бара алабыз ошол гемодиализ токтогулга курууга? Мунун баардыгы такталып, баардыгы эме болсо биз 2 ай, 3 айда барып калабыз. Сентябрь, эң кечкиси октябрда уже ачылып, уже адам калганын даярбыз да. Потому что азыр пока барып такталып, пока барып минутку, пока оборудование келет Европа менен. Акыл барып келип, өзүнүн инженерлери келип коюп кеткенге чейин 2 айдай убакыт өтүп кетет да. Кышкыга жетпей эле сентябрь, октябрда эми болсо ачылып калабыз да. Анда жакшы анда Айдар беке, биз сиз менен биргеликте иштеп, эми анча-мынча мен түшүнүгүм боюнча мамлекеттик органдар иштете албаган, чындыра албаган маселелер бар экен, бул пациенттер чогултуу. Жана ошондой эле ошол мекемени аренда алууга, анда биз сиз менен иш алып барайлы. Кудай буйрса, бул азыр пациенттерчи ошол гемодиализ менен ооругандар бардыгы үй бүлөлөрү менен дагы ушундай атайын WhatsApp группаларды ачканбыз. Анда биз сиз менен тыгыз байланышта болойлу. Анан колуңуздан келсе кийинки иш-чараларды токтоого барып биргеликте ушул жеринен тартып, биз анда сырткары сиз менен ошо оорулуулар чогултканда катышып берип турсаңыз, мен ойлойм батыраак ишке жылат деп анда. Эме кылсак, биз как раз аппаратура диализный эмеден тышкары биз анан УЗИ алып барабыз, ЭКГ, то есть керек болсо алар деле келип берет. Всё, рахмат анда Айдар беке да иштерди алдыга жылдыганга аракет кылып биргелешип ошо оорулууларга жайкап берип ошо оңой жеңилирээк өзүнүн аебынан дарманганга мүмкүнчүлүк түшпөйт. Гемодиализ менен муктаж адамдарга жардам бергим келген. Анан мага Facebook баракчама ушул Айдар деген гемодиализ центрдин ээси, ушул өздөштүрүүчүсү атайын чакырды. Бүгүн мына келип отурабыз. Ошол гемодиализди Кудай буйрса токтоого алып барып биз орнотконго толук мүмкүнчүлүк бар экен. Кудай буйрса биз ошол иш аракеттердин аягына чыгабыз. Анан мен учурдан пайдаланып, ошол мени көрүп турган ошол Жалал Абадта, Таласта, Кара Балтада ошол гемодиализ центрде гемодиализ алып жүргөн токтогулдук бир туугандарга кайрылам. Гемодиализ ачуу үчүн биз ошол бул жеке ишкерлер барыш үчүн биз ошол адамдардын бардыгы бир жерге чогулган болсо, биз ошол 25 миң, 30 миң доллар турган ушул аппараттарды алып бара алат экен. Ошон үчүн сиздерден сураныч, ушул мага, ушул Facebook баракчама, же болбосо Instagram баракчама, же болбосо ушул видео роликтин астындагы номерге чалып койсоңуздар, биз сиздерди ушул атайын WhatsApp группаларды түздүк.
Али аке буга чейин үй бүлөсү менен ушу гемодиализге муктаж болуп жүргөн, анын да номерин калтырып коебуз, байланышка чыгыңыздар. Мына ушул иштин аягына Кудай буйрса жакынкы 2-3 айдын аягына чыгып калабыз деген ишеничтебиз. Рахмат.